Борбор каланын номер 35 мектеби экологиялык таза отун менен жылытылат. Мурда мектептин отканасында көмүр жагылып, жылына имаратты жылытууга болжол менен 120 тонна көмүр керектелчү. Ошондой эле кышында абага зыяндуу заттар бөлүнүп, короону кара түтүн менен ыш каптачу. Газга өтүү бул көйгөйлөрдү гана жойбостон, ошондой эле 600 окуучуга ден соолукка коопсуз шарттарды жана жылуулукту камсыздады. Биз дайыма бирдей калыпта жагып тура албайбыз. Ал жерде болсо, мисалы күндүз жаккан учурда, түндө жаккан учурда дагы температуралар өзгөрүшү мүмкүн. Ал эми бул болсо бирдей бир калыпта өзүнүн температурасын бирдей кармап тургандыгы жакшы экен. Ошондо балдарга дагы мынакей абада таза, жылуулук дагы бирдей берилип турат экен. 500 балага эсептелген номер 12 бала бакчадагы мындай экологиялык трансформациянын бир бөлүгү болду. Мектепке чейинки билим берүү уюмунун администрациясы бөлүшкөндөй, газ отканалары алда канча экологиялуу жана таза. Быйылга чейин көмүр менен от жагылчы. Быйылдан баштап Газпром газопровод өткөрүп берип, мынакей буюрса, ноябрь айдан бери газ менен жагылып атат. Газдын абдан ыңгайлуусу жакшы экен. Биринчиден таза, тайпаларга кирип көрсөңөр иштери жылуу абдан, ошол жагы абдан жакшы экен. Муниципалдык отканаларды газга өткөрүү долбоору Бишкек мэриясы менен Газпром Кыргызстан 2021 жылдын январында кол койгон меморандумдун алкагында ишке ашырылган. Бул документ ышка каршы күрөшүүгө жана жылдын суук мезгилинде абанын булганышын азайтууга багытталган экологиялык жагдайды жакшыртуу боюнча комплекстүү чаралар планынын алкагында иштелип чыккан. К примеру, 22 котельные что сделали? Буга чейин көмүр жагылып келген муниципалдык отканалар жаратылыш газына өткөрүлүп жатат. Кол коюлган жол картасынын алкагында калктуу конуштардагы газдаштырылып жатат. Мындай көрүнүш калктын ичинде көмүрдү керектөөнүн көлөмүн дээрлик 12 000 тоннага кыскартты. Бул шаардыктардын жашоо шартын жана абанын сапатын жакшыртууда абдан маанилүү. Потребление среди населения. Меморандумга ылайык Бишкекте 19 откананы жаратылыш газына өткөрүү пландалган. Белгиленген план толугу менен аткарылды. Айта кетсек, бардык отказандарды Бишкек шаарынын мэриясы сатып алган. Ал эми Газпром Кыргызстан техникалык жумуштарды жүргүзүүдө колдоо көрсөтүп, аларды ишке ашырууга 30 миллион сомдон ашык каражат жумшаган. Я хочу сказать о том, что в этом участвовал и Газпром. Буга Газпром Кыргызстан жигердүү катышты. Меморандумда көрсөтүлгөн бардык иш-чараларды жүзөгө ашыруу үчүн тагыраагы газ берүү жумуштарына тышкы жана ички тармактарды тартууга жана газдаштырууга, ширетүү шовтордун радиоскопиялык контролдоого жана башка ушул сыяктуу иштерге каражаттар багытталды. Бишкек шаарынын экологиялык жагдайын жакшыртууга өз салымыбызды кошуп жатканыбызга кубанычтабыз. Бул котелдун баарын Турцияда Минсан деген заводдон түз келишим түзүп, ошол жактан алып келгенбиз. Бардыгы ошол котел өзү Турцияда жасалган, горелкаларынын баары болсо Италиядан продукциясы. Ошондуктан бул өтө экономичный, бул ал эми жылуулугу жагынан өтө жакшы, экологиялык жактан таза. Адистердин айтымында автоматтык жөнгө салуу менен заманбап газ отказандары пайдаланууда алда канча ыңгайлуу жана энергоэффективдүү. Сейил Карыбекова, Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24.